Өткөн аптада Ош шаарында 6-класстын окуучусу Файзулла Юлдашев капысынан каза тапкан. Буга атасынан урт токмок жегени себеп болгон айтылууда. Андан тышкары 3 күн мурда эле жерде кулап жаткан 2 жашар наристени чоң кишинин аябысыз тепкен видео интернетке тарады. Кийинчерээк ал киши баланын атасы болуп чыкканы кабарланды. Бул боюнча коомчулуктун нааразычылыгы жаралып, балдардын зордук зомбулук маселеси кайрадан көпчүлүктүн көңүл борборуна чыкты. НТС каналында Кайчы пикир программасы, анын алып баруучусу Мирбек Айтикеев, саламатсыздарбы. Эмесе бүгүнкү темабызды биз менен чогуу талкуулоо үчүн келген коноктор менен тааныштырсак, социалдык өнүктүрүү министрлигинин үй бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгынын бөлүм башчысы Гүлмира Ахматова жана ошондой эле жарандык активист Наргиза Конушалиева бизде конокто. Эмесе бүгүнкү темага байланышкан ошол интернетте тараган видео боюнча тиешелүү материалды кесиптешим Мерим Ташыбекова даярдаган. Ошол материалды көрүп алсак, анан талкууну баштайбыз. Бул тасма 2 күндүн ичинде интернет айдыңында тарап, өз баласын окуя Бишкектеги Улан 2 районунда болгону тез эле аныкталган. Чоңмуштум ата өзүнүн жерде тура албай жаткан баласын дал ушул жерден бөйрөккө тепкен. Көп өтпөй ал Барьер Адиев аттуу Сокулук райондук мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчисинин орун басары экени аныкталды. Укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин айтымында, ал ушул жердеги көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жашайт. Тепки жеген наристе зөөкүр адамдын 2,5 жаштагы баласы болуп чыкты. Ал ичи жабыркап бейтапканага жеткирилген. Баланын ата-энеси жарандык никеде жашашат экен. Наристе үй бүлөдө жалгыз бала экени белгилүү болду. Жакын коңшулардын айтымында, алардын үйүнөн ар дайым баланын ыйлаганы угулуп турчу экен. Бөбөктү сыртка сейилдегени дээрлик алып чыгышчу эмес дешет билгендер. Первый раз в жизни за это время вот его мама вынесла ребенка во двор, посадила его на качелю. Бир гана жолу жайында апасы сыртка алып чыкканын көргөм. Анда дагы баланы селкинчекке күп эттирип отургузуп, өзү көпкө телефон менен сүйлөшүп жатты. Ал сүйлөшүп бүткөнчө бала кыймылдабай отурду. Анын жүзүнөн катуу корккону көрүнүп турду. Бала буга чейин деле запкы жеп жүрсө керек. Эң кызыгы ал ата-энесине окшош эмес. Өңү купкуу болгон бала экенин байкаганбыз. Баланын апасы алгаш чоңмуштун күйөөсүн калкалап, арыз жазуудан баш тарткан. Бирок социалдык тармактарга тараган тасманы көргөн соң, аны аталык укугунан ажыратууну өтүнүп чыккан. Ал эми айыпталуучу күнөөсүн мойнуна албай, бул видео монтаждалган деген көрсөтмө берген. Тасмадагы адамга бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан 48 саатка камакка алынган. Его задержали и в отношении него возбудили уголовное дело. Аны кармап факты боюнча 234-берене менен кылмыш иши козголду. Өз уулуна зөөкүрлүк кылган ата убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ал эми атасынан тепки жеген балага соттук медициналык экспертиза дайындалды. Учурда тергөө иштери уланууда. Кылмыш кодексинин тергөө нормаларына ылайык 234-берене боюнча айыпталып жаткандар 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Үй бүлөнү зор зомбулуктан коргоо мыйзам чегинде ал быйыл ишке кирди, күчүнө кирди. Жергиликтүү бийликтер толук кандуу ушул үй бүлөнү изилдегенге алар милдеттүү да. Балким ал киши деген аялында ар дайым жубайын деген ар дайым ооруп жүрөт. Балким башка үй бүлөсүнүн башка балдарында оору токмокко учуратып жүрөт да. Ошондуктан бүгүнкү күнү ушул үй бүлөнү толук кандуу изилдеп чыгыш керек, баа берилиш керек. Анан бул адам жоопкерчиликке тартылыш керек. Учурда балага психолог жана адвокат бөлүнүп берилди. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыккан соң, укук коргоочулар ошого жараша чара көрмөй болушууда. Мына биздин бүгүнкү талкуубузга себеп болуп аткан ошо видео тасма боюнча тиешелүү материалды көрүп алдык. Гүлмира айым, айтсаңыз, бул тасма көргөн ар бир адамдын жүрөгүн жаралап, коомчулуктун бардык катмарынын өзүнө көңүлүн бургандай болду. Анан соңку 2 окуя тең, биз атап аткан 2 окуя тең ушул өз атасынан жабыртаткан балдар жөнүндө сөз болуп атат да. Анан мындай ушунчалык атасынын, ата-энесинин зөөкүрлүгү ушунчалык деңгээлге жетүүсүнө эмне себеп болду деп ойлойсуз? Чоң рахмат. Биринчиден мен айта кетейин дегеним, ушул биздин мамлекет тарабынан, биздин министрлик тарабынан ушу көп иш чаралар көрүлүп жатат. Ушул зордук зомбулукту жана ырайымсыз мамилелерди алдын алуу максатында бизде көп мындай жакшы ченемдик укуктук актылар бар, балдардын кызыкчыларын коргоо боюнча. Ошондой эле стратегиялык иш чаралар жана программдык документтер иштелип жатып атат ушул күндө. Бирок сиз айткандай
мындай эң аянычтуу нерсе бул деген ушул зордук зомбулукту 9 айдын ичинде бизде 117 бала зордук зомбулукка дуушар болду деп биз жерлерден ушундай статистика алдык. Анан эң кейиштүүсү нерсе бул азыр видеодо көргөндөй зордук зомбулукту балдар именно жакындарынан көрүп жатат. Ошол ата энесинен, чоң ата, чоң энесинен, таяке, жээндеринен ушундай абдан ушундай кейиштүү окуя болуп жатат да. Бул статистика мен айтайын дегеним баягы союз тарагандан кийин эле, союз тарагандан кийин бир 25-30 жылдын ичинде, 20 жылдын ичинде баягы союз тарагандан кийин эле ата энелер социалдык, экономикалык мындай кризистик эмени билишип, анан кийин баары жан сактоонун эмесин тартышып эле, анан баланын тарбиясына көп көңүл бурбай калышты да. Ошол себептен азыр карап көрсөк, статистиканы карап көрсөк, именно ошол балдар где-то союз тараганда бир 10 жаш, 10дон өткөндө болсо, азыр где-то 45-40 именно ошол ата энелер, биз эме статистиканы карасак, именно ошол ата энелер өз балдарында ушундай зордук зомбулук жасап атат да. Демек, ошол кайра куруу, анан кийин 90-жылдардагы жана эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарындагы балдарга болгон тарбия жокпу деп атасыз. Көңүл бурулбай калган, бул деген ар кандай объективдүү, субъективдүү эмелерден келип чыкты да. Бул ата эне деген жанакы акча табуунун максатында балдарын багып, кантип багам деп, тарбия жагына көп көңүл бурбай калган да. Ошону айтып кетет элем. Анан мындан тышкары, вот зордук зомбулукту бизде статистиканы карап көрсөк, где-то 87%тен ашыктары ошол именно эмеде жанакы общее образование алып калган, то есть мектепти бүткөндөр. Ошондой эң көп зордук зомбулукту ошол мындай жогорку же атайын билими жоктор ошондой зордук зомбулукка барышат экен да. Наргиз айым, сиз дагы ушул тармакта ушул эле балдардын ошо зордук зомбулугу боюнча дагы көп иш-чараларды өткөрүп келесиздер да. Анан эмне себептерди дагы кошумчалай элеңиздер да, ушундай болуп аткан акыркы тенденцияларга? Мисалы үчүн былтыр президент тараптан жаңы мыйзам кабыл алынган, үй бүлөлүк зордук зомбулуктан коргоо деген. Бул мыйзамды ошол жарандык активисттер биргеликте ошол лобби кылып ишке ашырылганда, себеби буга чейин мисалы үчүн бала зордук зомбулукка дуушар болсо, ата энесинин макулдугу менен гана ошо иш козголчу да, ички иштер министрлиги тарабынан. Алар сөзсүз түрдө эгерде зордук зомбулукту ата энеси кылып жатса, алар кайсыл эмнеге заявление өздөрүнө жазбак беле да? Же тосмо арыз берип? Тосмо арыз берип, кайрадан ошол эмени алып койчу да. Азыркы мыйзамдын гарантиясы бул ошол ата энеси болобу, же болбосо кошуна болобу, же болбосо күбө кишилер арыз жазып, министерствого жазса, анан алар иш козгошот да, бул сөзсүз түрдө. Анан бул себеп, негизи зордук зомбулуктун себептери абдан көп да. Себептери боюнча. Келип чыгуу себептери көп. Жанагы айтып кеткен контрольсуз, мисалы үчүн жоопкерчилик жок да, коомдун жоопкерчилиги жок да. Мисалы үчүн кошуналар мисалы үчүн угуп билип туруп эле, анан кийин балдар ыйлап жүрчүп, дайыма укчук деген бир комментарийлер болуп атпайбы? Кайдыгерлик болуп атат да бул жактачы. Эгерде дароо эле сот кызматкерлерге, министерствого жазса, алар текшерип келиш керек болчу эле да. Бул деген негизи дүйнөлүк стандарттардан соц работниктердин жумушучу. Анан миграция баягы эле көп эле балдар үйдө жалгыз калышат. Же болбосо туугандарына, жакындарына, туугандар ата энесиндей мамиле кылышпайт. Сөзсүз түрдө 1 ай, 2 ай чыдап, балким андан кийин балдар өздөрү менен өздөрү калышат да. Анан бул деги зордук зомбулук бул мындайча айтканда латенттик проблема да. Үй бүлөлүк проблема, жабык проблема, бул үйдөн чыкпайт. Бул мындай бир эле кейс, ошо случайно эле бирөө тартып калды, камерага жайылып калды да. Мен ойлойм, бул ушул мыйзамдын иштеп баштаганы да.
камера тартып баштады, тартты, көрсөттү, заявление түштү, кызматкерлер, ички иштер кызматкерлери ишке киришти да. Мен кішкене қошымшалық қоймын дағы. Бізде деген жана мен айтып кетпедім бе, бізде ең жақсы мындай укуктук ченемдик актылар бар депчи, балдардын кызыкчыларын колдоо боюнча. Ошол биздин жакшы закондордо эң биринчиден мынтип айтылат. Ар бир ата-эне баланын өсүшүнө, толук өсүшүнө, билим алууга, жанагы билим алууга жана өзүн толук физикалык, психологиялык жактан толук өсүшүнө булар деген зарыл мындай эмелерди эметиш керек да. Зарыл муктаждыктарды кепилдеп бериш керек да. Азыркы күндө айтсак, бул ата-энелер деген ошол ата-энелердин жоопкерчилиги жок болуп атат, ата-энелердинчи. Ошондуктан биздин тилекке каршы биздин жакшы мыйзамдарыбыз бар, жаза кодекс бар, административдик кодекстери бар. Анан ошолорду биз жакшы пайдалана билбей атабыз да. Ошондуктан вот ким Наргиз айым айткандай, биз деген канчалык үй бүлөлүк зомбулук болсо деле, ошол деген үй бүлөдө калсын, тышка чыгарбайлы, уят бул деген деп, ошондуктан бизде менталитет када салт. Ооба, кыргыздын менталитети дагы биякта ошондой ойноп кетип атат. Мыйзамдар жакшы, тиешелүү эрежелер бардыгы бар деп атабыз. Анан ошол аткарылышы кандай болуп атат? Мамлекеттик органдар тарабынан дегиле, коомчулук тарабынан? Туура айтып атасыз. Бул негизи бул мыйзамды жана вот биздин министрлик мисалы үчүн турмуштук оор кырдаалда турган үй бүлө жана балдар менен гана иштейт да. Анан кийин не только биздин министрлик, а бүт ушу тиешелүү министрлик, билим берүү министрлиги, саламаттыкты сактоо, ички министрликте, жерлерде аймактык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен, бейөкмөттөр менен, ошондой эле сиздер менен дагы массалык каражаттар менен дагы чогуу, жалпы жарандар чогуу алып барышыбыз керек да. Анан бул балдар менен иштөө, жанагы оор кырдаалда калган үй бүлөлөр менен иштөө, бул деген эме болуш керек да. Эме болуш керек. Бир эле мекеме иштебеш керек да, а биякта жалпы иштешибиз керек. Тесное межведомственное взаимодействие болуш керек да. Ошондо гана мындай кичине жыйынтыктар болот да. А бир эле эмени карап отуруп, мына министрлик, социалдык өнүгүү министрликте отурса, канда көп жыйынтык чыкпайт. Бирок азыр жерлерде мен айтып кетишим керек, биз ошол аймактык мамлекеттик органдар, өзүн өзү башкаруу органдар менен ошолордун иштерин координациялоо боюнча бизде 59 райондор бар. 59 райондо балдар менен иштөө комиссиялары бар да. Ошонун жетекчилери жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын эмелери болот, заместительдери, орун басарлары болот, социалдык маселелер боюнча ошолордун заместительдери болот. Алар дагы биз жакында ошо биздин социалдык өнүгүү министрлиги жерлерге чыгып келдик, иш аракеттер жасалып атыптыр, бирок мен жанагы айтып атпаймынбы, жалпы иштешибиз керек да. Бизде азыр тыныгуу бар экен, рекламалык, андан кийин эфир өзү уланат. Дагы бериле турган суроо сизге, ошол сандар менен айта турган болсок, негизи кандай болуп атат? Акыркы жылдарды, акыркы бир 10 жылда ала турган болсок, бул маселе мындай жылдан жылга өсүп атабы же азайып атабы? Мындай айтайын дегеним, буга чейин көп нерсе балким жашыруун болуп келгендир. Азыр ар бир жаранда чөнтөгүндө телефону, смартфону, анан аны видеого түшүрүп алуу жана башка нерселер болот. Анан коомчулук, социалдык тармактар, коомчулуктун дагы баягы активдүүлүгү байкалып атпайбы ошо интернеттечи? Анан балким ушул нерсе менен гана көп чыгып кетип атабы же өсүш барбы реалдуу турмушта деле кандай? Мен азыр айтып кетсем, статистикага токтолуп кетсем, мынакей 2000 жыл сайын где-то
1000ге жакын ушул өспүрүмдөргө карата зордук зомбулук катталат, кылмыштар эметилип атат да, катталып атат да, не только зордук зомбулук, жалпы кылмыштар катталып атат. Мисалы айтсам, мен ушул 2012 жылы ушул балдарга карата, өспүрүмдөргө карата 1334 кылмыш катталган. Бул официальный эмелер, МВДнын данныйлары. Ошондо балдар аралашкан, өспүрүмдөр аралашкан десек болобу ушул? Өспүрүмдөр деп бизде жанакы мыйзамда балдар деп бала деген 1ден 18ге чейин бала деп. Ошого өспүрүмдөр да кирет да, 14-15 жаш деген. 2013 жылы болсо 1045 катталган, 2014 жылы 909, 2005 жылы 1010, 2016 жылы 842, ал эми 10 айдын ичинде 868 ошондой балдарга жана өспүрүмдөргө карата кылмыш иштер катталган. Бул демек азайып атабы. Жок, бул мындай болуп атат да, скачок болуп атат. Жанакы, эгер жана айтып кетпейинби, 2012 жылы 1334 болсо, 14 жылы 1045 болуп атат, 15 жылы 909 болуп атат, 15 жылы 1010 болуп атат, 16 жылы 842, аны эми 10 айдын ичинде 868. Муну бул эмнеден эме болуп атат да, эмне үчүн бул эме болуп атат? Сиз айткандай туура, бир четинен карасак статистика бир ордунда эле туруп атат да, мындайча өйдө ылдый эме болуп атат. Бул эмнеден болуп атат? Бул дагы бизде 2015 жылы бизде токтом кабыл алынган оор кырдаалда калган үй-бүлөлөрдү жана балдарды табуу жана аларды коштоо дегенчи. Ошол себептен бизде деген ошол таап ошондой үй-бүлөлөрдү, анан кийин ошолорду деген тоже эмелерге чыгарып атат, средства массовой информацияларга. Ошондуктан дагы как будто бы мындай карап көрсөң, көптөй сезилип атат да, бирок өзүңөр азыр статистиканы көрдүңөр, бул официальный данныйлар биздин ички иштер министрлигинин, бирок карап көрсөк динамика демек көбөйгөнү дагы азайганда байкалбайт мындай. Бир эмеде туруп атат да. Мен жана айтып атпаймынбы, биз жанагы сиз айтып кеттиңиз да, бир катар иш-чаралар жогоруда Наргиз айым да айтты, мына мыйзамда катаалдашты деп, мисалы катаалдаган чаралар кирди, жана башка чаралар көрүлүп атыптыр. Коомчулукта деле мындай активдүүлүк байкалып келатат, бирок мындай азайган жок азырынча. Бул эффект бере элекпи мындай? Ну, видите, бир азайып, бир көбөйүп, бул ушундай эме болуп атат да. Наргиз айым, сизге бере турган суроо, өткөн жылы болуш керек эле, менимче ошол өз энесинин колунан бир 2 наристенин каза тапканы, бычакталып каза тапканы дагы коомчулуктун үрөйүн учурган бир окуя болгон да. Анан бул нерселерди көрүп туруп, бул коомчулукта баягы айтылбаган, жазылбаган ата-эне жана үй-бүлөлүк деген бир мыйзамдар бар да, мындай моралдык жазылбаган эрежеде, мыйзамда жок, бирок мындай эрежеси бар да, үй-бүлөлүк деген эреже бар. Институт деген бар, үй-бүлөлүк. Анан кийин мындай табияттан берген деле ошо ата-энелик мээрим жана башка деген сыяктуу мындай бир мыйзамдар бар да өзүнүнчө. Ошол нерселер акыркы убакта бузулуп баратабы мындай? Ошондой суроо өзүнөн өзү жаралып атат да. Туура айтасыз. Мисалы үчүн акыркы убакта негизи эле үй-бүлө куруу боюнча бизде жаштар абдан эрте үйлөнүп жатышат. Мисалы үчүн ала качуу деген бизде көйгөй бар. Анан кийин үй-бүлөнү пландаштыруу деген бизде түшүнүктөр азыркы убакта анча өнүккөн эмес. Ошондуктан үй-бүлөнүн баалуулугу действительно аябай эле төмөндөп баратат да. Мисалы үчүн биздин Кыргызстанда ар бир 5-чи үй-бүлө ажырашууга дуушар келет экен да, дуушар болот экен. Жакынкы Казакстан ар бир 3-чү үй-бүлө, Украина ар бир 2-чи. Мындай жатканда тенденцияны байкасак, статистиканы, демек үй-бүлөлүк баалуулуктар действительно абдан эле төмөндөп баратат да. Биздин коркунуч мындан бара-бара жыл сайын бул картина андан дагы күчөп баратат да. Ошондуктан жана эже айткандай негизи адистерди бул жакта даярдаш керек. Кантип бул маселени чечебиз? Үй-бүлөлүк баалуулуктарды. Мен жанакы мыйзам боюнча, мисалы үчүн, ал жакта каралган айып
айыпталуучу менен жана жабыркаган адамдарга психологиялык жардам көрсөтүш керек деп. Жана ошондой эле бизде ким ал жумушту аткарат? Ооба, макул мыйзам бар, бирок ушундай оор зордук зомбулуктан жапа чеккен балдар менен иштеген психологдордун санынын аздыгы. Мен можно по пальцам пересчитать, да, мындайча айтканда. Именно ошол зордук зомбулук менен иштеген психологдор аз да, абданчы. Анан деги эле кыргыз тилдүү психологдор аз. Мисалы үчүн бала кыргыз тилде сүйлөсө, орус тилдүү психолог кантип ага жардам берет? Биздин практикада, мисалы үчүн, бул катарда эле көрүнүш да. Дайыма эле таң кылып келем, суроодо ушунда кантип орус тилдүү психолог кыргыз тилдүү балага жардам бере алат деген мындай мисал да. И негизи ушундай центрлер азыр бар, психологический центрлер бар, үй бүлөлүк центр, борборлор бар. Ойлойм, балдарды мектептен эле окутуп башташ керек. Үй бүлөлүк баалуулуктар боюнча, үй бүлөнү пландаштыруу, репродуктивный здоровье деген темадагы багыттагычы. Себеп дегенде көбүнчө ошол зордук зомбулукка дуушар болгон балдар ушул жаш ата энелерден болуп атпайбы? Алар үй бүлөгө даяр эмес, баланы кантип тарбиялаш керек экенин түшүнүшпөйт. Түнү бою бала ыйласа, андан көрө сиз айткандай бычактап же болбосо дагы бир башка жолдор менен аны басынтуу ушундай жолдорду таап келишет да. Кыскача вот ушундай. Көпчүлүгү ошо жаш үй бүлө жана башка деп атабыз, бирок мына соңку окуяны ала турган болсок, ал жерде өтө деле жаш эмес, биринчиден. Экинчиден, мамлекеттик кызматта болгондо дагы ошо райондук деңгээлде жетекчилердин бири болуп атпайбы? Анан ушул сыяктуу адамдардын ушундай жолго барганы дагы аябай бир четинен адамдарды өкүндүрсө, экинчи анан абдан аянычтуу болуп атат да. Анан мисалы билим жана башка деген айта турган болсок, бул жерде менимче туура келбей атат да. Эмнеге себептен болушу мүмкүн? Бул бир гана кейс. Бир кейс менен жалпы эле айтуу оор болуп калат деп ойлойм да. Себеп дегенде негизи ошол кейс бир кейс негизи Кыргызстандын жалпы картинасын көрсөтүп жатат да. Буга коомчулукка чыгып кетти да, анткени көпчүлүк билип калды, ошон үчүн. Сиз айтып атпайсызбы, зордук зомбулук азайды, көбөйдү депчи. Негизи зордук зомбулукту биз ошо айтылып баштагандан баштап уже көбөйүп баратканын билебиз да. Негизи зордук зомбулук көп эле болчу мурда деле. Статистика мурда деле абдан коркунучтуу болчу, бирок акыркы убактарда ошол зордук зомбулукту коркпой, үркпөй айтып баштадык. Мурда жабылуу аяп себеп дегенде жабык болчу, себеп дегенде үй бүлөдө там аялы айтпайт, же болбосо там туугандары уят деп айтпайт да. Бүгүнкү күндө мыйзамдар бар. Үй бүлөсү арыз жазбаса дагы күбөлөр, кошуналар же болбосо билген адамдар жазса болот да. Мен үчүн ойлойм, бул абдан жакшы долбоор мыйзамдардын бири депчи. Анан айта кетчү нерсе, сиз айтып атасыз жана негизи бизде алдын алуу иштери абдан аз да. Превенция. Өнүккөн мамлекеттерде көбүнчө басымды ушу алдын алууга коюшат да. Учетто мисалы үчүн бир нече үй бүлө бар, аларды оор абалда жашашат, алар менен стабилдүү түрдө иш жүргүзүшөт да. Бизде Кыргызстанда тилекке каршы иш болду. Бул адамдар менен иштеш керек экен, толук камсыз кылыш керек экен деп жаңы ошондо гана иштеп башташат да. Эмне үчүн мисалы үчүн биз ошондой кесепет менен күрөшүп атабыз да, себебибиз окуя болгондон кийин окуянын артынан чыгып алды, алсын алды. Ооба. Мисалы үчүн Америкалардын, мисалы үчүн биз ал жакта алардын методдорун окуп келгенде, ал жакта ушундай үй бүлө оор абалдагы үй бүлөлөр менен толук кандуу иштешет да. Кошуналар менен иштешет, мектеп менен иштешет, туугандары менен иштешет, жалгызган ата эне менен эмес, эми чөйрөсү менен иштешет да. Бардык билим аларды окутуп, ушундай үй бүлө бар, абалдарын сурашып, билип турушат да. Бизде тилекке каршы факт болду, фактка реакция беребиз, ошон менен айыпкерди жазалайбыз. Биздики модельдер абдан эле мындай альтернативалар аз да. Алдын алуу иштери такыр эле мындай койсе деп айтсам болот да. Рахмат. Бизде азыр кыскача рекламалык түрмөк бар экен, анан кийин албетте сизге жоопко мүмкүнчүлүк беребиз.
Гүлмира айтсаңыз, мына жогоруда ошол адистердин тиешелүү ошо зордук зомбулук көргөн бала менен дагы, анын үй бүлөсү менен дагы коомчулук менен иштеше турган адистердин жоктугу жөнүндө сөз болбодубу? Бүгүнкү күндө ушундай көйгөй барбы? Бул адистерди даярдоо боюнча мамлекет тарабынан кандай чаралар көрүлүп атат? Бюджеттен бул нерсеге каражаттар каралганбы? Рахмат. Албетте мен Наргиз айымга кошулам. Бизде ошол балдар менен иштөө адистерибиз жетишсиз. Ар бир жерлерде бизде болгону 3төн адистер бар. Ушул балдар менен иштөө орто есеп менен алганда. Ар бир айылда десек болобу? Жок, айылда эмес. Бизде мындайда, бизде ар бир райондо социалдык өнүгүү министрликтин башкармалыктары бар. Ал жерде атайын бөлүмдөр бар. Балдар менен иштөө бөлүмү. Ошол биздин адистерге абдан көп функциялары бар. Булар деген функциялар абдан көп да. Иштеген балдар менен зордук зомбулук, анан кийин беспризорный, безнадзорный, усыновление болгону 3төн иштеп атат да. Айрым кири райондордо айта турган болсок, бир 200 миңден калк жашаган райондор бар да. Демек ооба, мен орто эсептен ошол деле бир район үчүн бул абдан жумушу көп, анан кийин сан аз болуп атпайбы? Сан аз болуп атат. Анан тилекке каршы ушул буюрса балким биздин эме кылганда кичине штатыбыз көбөйөбү деп эметип атабыз да. Бүгүнкү күндө бизде ошол жетишсиз биздин адистер жетиштиксиз болуп атат. Анын үстүнө айым айткандай психологдорубуз жок болуп атат. Психологдор негизи эле ошо биздин республика боюнча жок болуп атат. Бирок мен айтып кетишим керек, бүгүнкү күндө биздин саясат ошол оор кырдаалда калган үй бүлөлөрдү жана балдарды эрте табуу жана аларга тийиштүү мамлекеттик жана социалдык кызматты көрсөтүү деп. Ошол себептен мен жана айтып кетпедимби, бизде деген жобо кабыл алынган, алдын ала эрте ошондой үй бүлөлөрдү табуу деп. Ошол үй бүлөлөрдү табуу үчүн жанакы жарандар, жана айтып атпайбы, эме кыйкырып аткан, анан кийин ыйлап аткан бала депчи. Ошондо алар деген биздин социалдык өнүгүү министрлигинин аймактарына ошол жөнүндө айтып туруш керек. Жарандар, анан кийин жерлерде өзүн өзү башкаруу органдары, аймактык мамлекеттик органдар тийиштүү, эмелер, жанакы айыл башчылары, негизи эле жөн эле жарандар, ошолорду бизге сигнал түшүп турса, биздин жанагы айтып аткан жободо түшөрү менен жанагы биздин кызматкерлер, жанагы ички иштер министрликтин жанагы кызматкерлери менен райондогу ошолор чыгышып, барышып, ошол үйдү деген үй бүлөнүн полностью всесторонняя оценка деп коебуз. Ошондой оценка жасагандан кийин ар бир үй бүлөгө же балага тийиштүү болсо жанакы жекече план түзүлөт. Жекече план түзүлүп, ал план жанакы мен жогору айтып кетпедимби? Ар бир 59 райондо балдар менен иштөө комиссиялары болот депчи. Азыр ошо сиз айттыңыз, ошондой үй бүлөлөрдү табуу боюнча иштер жүрүп атса, азыр ошондой үй бүлөлөрдүн саны көппү? Канчалап саналат? Алардын үй бүлөлөрдүн саны мен азыр айтайын. Маселе жаралып бар деген үй бүлөлөрдү. Азыр айтып кетейин. Азыр мен бул жерде статистикам бар эле, азыр айтып кетейин. 5583. Кыргызстанда жалпы канча үй бүлө бар деп билебиз? Жалпы үй бүлөбү? Бир миллионго жакын болсо керек, чукул. Миллионго чукул деп эсептесек болобу? Миллионго чукул. Эгерде 6 миллион калкыбыз десек, бир болжол менен бир миллионго жакын үй бүлө бар десек болот да. Где-то 700 бирдемке, мен азыр точно не помню. Анан бул сөзүңүзгө аралашып суроо пайда болуп атат. 90-жылдары деги эле Совет коомунда ошо кыргыз
үй бүлө институтунда өзүнүн эрежелери боюнча мындай баланы тарбиялоодо анча мынча кол көтөрүп коюу нерсе бул кадимки эле көрүнүш да. Кадимкидей эле кылып ар бир экинчи үй бүлөдө менимче ошондой нерсе кездешкен болуш керек да. Мындай бир аз ошол эле учурда биз мисалы азыр өнүккөн өлкөлөрдө мисал келтирип жүрөбүз. Ошондо эле көбүнчө ошо батыш мамлекеттерин атап айтып атпайбызбы? Анан ал жакта баягы кол көтөрмөк турбагы өз баласына мындай үнүн каты чыгарган үчүн дагы ошол ата энелик укуктан ажырагандан тышкары темир тор артына түшүп калуу сыяктуу ушундай катаал мыйзамдар бар да. Бизде мындай бул нерсе кадимки эле көрүнүш. Бул тарбиялоонун же болбосо ата энеси бир аз тарбиялап койду деген сыяктуу нерсе болуп атпайбы? Анан балким ушундай мыйзамдар, катаал мыйзамдар керектир. Же болбосо бизде мындай аң сезим башкабы? Бизде туура айтып атасыз. Бизде деген андай мыйзам, бизде деген мамлекеттик программа кабыл алынган. Мен орусча айтып коеюн, развитие юстиции для детей деген. Ошол жерде көп иш-чаралар камтылган. Сиз айткандай, бизде деген уруксат жок, баласын сабап, антип мынткен. Бул деген жаза, андай эмелер болсо, бул биздин мыйзамга ылайык ата эне болобу же башка бирөө болобу балдарга карата мындай азыр көргөн видеороликтегидей жазага тартылышат. Биз дагы ал сыяктуу мына бүгүнкүдөй үрөйдө учурган жөнүндө сөз болот, бирок чоңоюп калган өспүрүм балдарга мисалы мектептен болобу же болбосо ошол эле үй бүлөдө ата энесинен урушуп коюусу же болбосо анча мынча кол көтөрүп коюусу бул кадимки эле көрүнүш деген. Жок, эми кадимки көрүнүш эмес. Биз дагы ошондой мен айтып атпайм, биз деген 1994 жылы жанагы Международная конвенция о правах ребенка биз ратификациялаганбыз. Ошол ратификацияны ишке ашыруу максатында биз ошол программаны кабыл алдык. Жана юстиция боюнчачы. Ошол юстициянын программанын алкагында биз жанагы тыюу салынат. Ата энелерге дагы, башка аларды алмаштырган адамдарга дагы жана башкаларга дагы ушундай тыюу салынат. Эгер ошондой фактылар болсо, анда эме жазага тартылышы. Демек, мурдагыдай кадимки эле көрүнүш дебей, тиешелүү адистерге кайрылыш керек экен. Тиешелүү адистер. Анан жанагы мен айтып атпаймынбы, биз жыл сайын ошол өзүбүздүн адистерибизди, жанагы айыл өкмөтүнүн социалдык кызматкерлерин, жанагы балдар менен иштөө комиссиясы деп атпаймынбы, ошонун мүчөлөрүн жыл сайын биз окутуп турабыз. Бизде министрлик окутуп турат да. Наргиз айым, айтсаңыз, мына ошол тиешелүү мыйзамдык эрежелер жетиштүүбү же дагы да болсо катаалдаштырыш керекпи бүгүнкү күндө? Негизи мыйзамдар жетиштүү эле да, ошол мыйзамдарды аткаруу кеп ушул аткарууда болуп атат да. Комиссия по делам детей жана жергиликтүү комиссиялар боюнча да айта кетким келет. Себептен ал жакта да иштей турчу көп нерселер бар да. Бул комиссиянын максаты, негизги функциясы бул алдын алуу иштерин жүргүзүү да. Мен как социалдык кызматкер катары иштеп жүргөн кезде тилекке каршы ошол факттарды ал жакта дагы мындай иш болгондон кийин гана реакция берүү иштери алып барылат да. Же болбосо баланы энени ата энелик укугунан ажыратуу, детдомго берүү, ошол сыяктуу мындай бири-бирин окшош кейстер деле каралат да. Ошол мени дайыма өкүндүрүп келет. Ошо комиссияны дагы мен ойлойм жакшылап иш алып барыш керек да комиссия жагында. Себеп дегенде алардын карательный орган болуп калганда, мындайча айткандачы, эгерде ата энени урушуп койсо, ал ошо менен жумуш бүттү деген, бирок бул туура эмес ойлойм подход. Бул бир. Анан экинчиден мыйзамдарды өзгөртпөстөн эле, балким өзгөртүш керек, дайыма ошол абалга жараша, ситуацияга жараша, бирок эгерде чет элдик мамлекеттердин практикаларын карап келгенде, ал жакта көбүнчө программалар көп да. Өспүрүмдөр боюнча, мисалы, сиз айтып атасыз, көптөгөн программалар бар. Ошол балдарды көбүнчө алар зордук зомбулукка жана балдар
иш мектептен кийин эмне кылышты билишпейт. Алар болсо жаман балдар менен кошулушуп, же болбосо көчөдө жөн эле жүрүп жүрсө, зордукка дуушар болушат да. Эгерде алар ушундай программаларга катышып, лидерлик программаларга катышып, школьный волонтер деген мисалы үчүн долбоор баштадык да. Алардын ошол бир максаты ошол балдарды бош отургузбай, үй бүлөсүнө пайда келтирүү. Эгерде бала мектепте жакшы окуп, жана активдүү иш алып барса, волонтерлук иш кылса, коомго жардам бергенге өзүнүн ниетин койсо, үйрөнсө, мен ойлойм коом да өзгөрөт да. Бизде тилекке каршы андай программалар жок. Билим берүү системасы мындай программаларды эч качан ишке ашырып келсе дагы, мындай абдан эле кандай десем, практика жүзүндө колдоно турган устойчивый проекттер болбойт да. Бул бир да. Мен ойлойм, ошо программаларды көбөйтүш керек. Балдар үчүн, өспүрүмдөр үчүн, ата-энелерге өзүнчө ушундай курстар болобу, кружоктор болобу, ушу балдарды тарбиялоо багытында. Себеп дегенде азыркы мисалы үчүн поколение, ар кандай да ата-энелердин поколениясы башка, балдардын поколениясы башка, ортодо дайыма эле түшүнбөстүктөр болуп келет да. Ошол проблемаларды жоюу боюнча ар кандай тренингдер өткөрсө болот, мисалы үчүн ата-энелер үчүн, балдар үчүн. Эмнеге ата-энелер комитеттери бар, ошолорго кандайдыр бир жайылтуу информацияларды жайылтуу, мыйзам жөнүндө жайылтуу. Көп эле адамдар бул мыйзам жөнүндө билбейт да, мисалы үчүн. Сенин бул мындайча айтканда долг. Ошол кошунаңдын проблемасы болуп жатса, балага кол көтөрүп жатса, эмне үчүн ал адам унчукпайт. Значит, бул мындайча айтканда соучастник да болуп калышы да мүмкүн да, туурабы? Эгерде баары ушундай кайдыгер карабасак, мен ойлойм, бул чечилчү эле нерсе да. Эң негизгиси ушундай алдын алуу иштерин мамлекеттик орган тараптарынан жүрсө, мен ойлойм, жакшыраак болмок да, постфактум реакция бербей. Мына сиз жогоруда айтып өттүңүз, ушул тиешелүү артисттер иштеш керек жана башка депчи. Анан жогоруда сиз да айттыңыз, ар бир райондо болжол менен 3төн бир кызматкерибиз бар. Алардын функциясы көп, жетишпей атат депчи. Анан билим берүү тармагында алсак деле ар бир мектепте бирден соц кызматкер бар деп билебиз. Эми мурдагы эле мугалим же болбосо бир тарбия завуч дегенди өз билесиз да, кандай азыр кызматкерлер соц кызматкер деп атап койдук. Анан кийин айыл өкмөттөрдө бирден бул албетте адистердин жетишсиздигин биринчиден. Алардын кесипкөйлүгү жөнүндө дагы бир суроолор болуп атпайбы? Анан ушул маселени чечүү үчүн, аларды окутуу үчүн, балким санын көбөйтүү үчүн мындай бюджетте акчаны тартыштыгын айтып келет да өкмөттөн дайым элечи. Анан балким мындай кызыктар, эл аралык уюмдар, грант бөлүүчү бир мамлекеттер, кызыктар тараптар барбы бул тарапта? Мындай мамлекеттик органдар иштешебиз десе, бир жардам келеби сырттан? Келчи, бул болуп келген, болуп жатат деп ойлойм. Себеп дегенде алар менен иштеп, дайыма эле иштеп келишет. Бирок айтып атпайм, эмнегедир ошо социалдык кызматкерлердин мындай альтернативдүү жаңы подходдорду колдонушпайт да тилекке каршычы. Же балким биз мындай чет мамлекеттердин методдорун дайыма изилдеп, мен өзүм үчүн окуп келем, изилдеп келем да, карап келем, суктанып келем. Анан колуман келишинче программаларды ишке ашырганга аракет кылам да. Бирок эгерде мамлекеттик органдар, мамлекет саясаты ушундай жаңы жаңы модельдерди колдонсо, мен ойлойм, жакшы эле болмок да. Анан чет мамлекеттик эл аралык уюмдарды чакырып биргеликте мамлекет жана эл аралык уюмдар кызматташтыгы деп иштешсе болот деп ойлойм да. Иштешип келет болуш керек деп ойлойм. Ошо социалдык кызматкерлердин айлык акысы канча орто эсеп менен болжол? Социалдык кызматкерлердин где-то 6-7 миң. Демек, ал адамда мындай бүгүнкү жашоонун эмнесин алганда ага мындай бир кызыгуу деген жок, кызыгуу жакында эле биздин министрибиздин кол алдында ушундай ар бир эмеде ар бир областта эмелер өтүлүп келди, национальный форум, улуттук форум деп. Ушул форумдар ушул социалдык кызматкерлердин аброюн, алардын статусун көтөрүү боюнча өтүлүп келди. Азыркы учурда биз ушул атайын мыйзам, ушул социалдык кызматкерлердин статусун көтөрүү боюнча атайын ушул эмени иштеп чыгып атабыз.
закондун проектисин. Мындан тышкары биз эмелер менен иштешип, жанакы эмелерди айтып атпайсыңарбы, международный организациялар менен тыгыз иштешпей атасыңар деп. Биздин министрлик абдан тыгыз иштешебиз, могул представительство ЮНИСЕФ менен, Европейский союз менен иштейбиз. Алар бизге, Европейский союз бизге жакшы колдоо көрсөтүп атат. Жыл сайын биз бюджетке акча каражат киргизип атабыз. Жыл сайын ушул зордук зомбулукка кабылган балдар үчүн жана оор акыбалда, оор турмушта калган балдар жана үй бүлөлөр үчүн жыл сайын кеминде 5тен кем эмес центрлар ачылып атат. Анан кийин бизде государственный социальный заказ деп айтып атабыз. Ошол заказдын алкагында ошол жыл сайын 5 центрлар ачылып атат. Мындан тышкары 7ден кем эмес мурунку ачылган центрлар поддержка болуп атат. Ошо бүгүнкү күндө бизде где-то 60тан ашык реабилитациялык жана кризистик центрлар иштеп жатышат бүгүнкү күндө. Мындан тышкары бизде атайын ушул ырайымсыз мамилеге жана зордук зомбулукка кабылган балдар үчүн Бишкек шаарында, Каракол шаарында, Таласта жана Түп райондо, Скөл областында атайын ошондой центрлар бар, зордук зомбулукка кабылган балдар үчүн. Ошол эле социалдык кызматкерлердин ошо иштөө ыкмасы, алардын баягы квалификациясын жогорулатуу, окутуу, балким алардын санын дагы көбөйтүү сыяктуу маселелер жакынкы күндө программада каралганбы? Биз ошол эме дагы айтыш кетишим керек. Ошол жөнүндө суроо көп болот атпайбы азыр? 1-январдан тартып бизде деген балдарды жана оор акыбалда калган балдарды жана үй бүлө боюнча атайын чоң программа кабыл алынган. 18-28 жылга чейин кабыл алынды. Ошол программанын алкагында бизде көп ушундай иш-чаралар камтылганда, ушундай үй бүлөлөрдү жана балдарды ушул оор акыбалдан алып чыгуу боюнча. Жана да токтоп кетсем, министерствонун алдында ишенин телефону бар да, 111 деген, 111 деген. Бул телефон доверияны ачууда мен дагы активдүү катышкам. Бирок ошол балдар ал жака бекер эле сотовый телефон болобу, же рабочий телефон, городской телефон болот, чалып айтылат да, өздөрүнүн көйгөйлөрүн психологдор отурат. Бирок ошол эле учурда аны деген көп элдер байкасам билишпейт экен да. 111 деген телефон доверияны билесиң, көп балдар билишпейт. Ошол жакта дагы мындай пиар компанияны күчөтсө деген ниеттерим бар эле да, себеп дегенде канчалык көп балдар ошол жөнүндө билсе, анда демек алар ушунчалык балким зордук зомбулукту алдын алабыз деген. Демек, массалык маалымат каражаттары менен да бул жаатта иштешүү керектиги иш аракеттер жасалып жатат. Массалык маалымат каражаттарында дагы биз чыккан сайын, андан жерлерге барган сайын, биздин жерлерде жана 59 район бар деп атпайм, ошол жака жарандар келген сайын ошол 111 телефон жөнүндө маалыматтар таралат. Ошол жерде атайын доскалар, эмелер, доска деп коебузбу? Атайын такталарда илинет. Атайын такталарга да илинет. Анан ошол дагы бир жолу эмеде мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы бир жолу айтып коеюн. Биздин министрлик алдында 111 номерлүү ошондой ыкчам аракеттерди алдын алуу жана зордук зомбулуктарды, демек күбө болгон адамдар деле ошол жака кайрылып алат. Ооба, бүгүнкү күндө, вот азыркы күнгө бизден 1010 чалуулар түштү. Анын ичинен 220 чалуулар балдардан түштү. Бул телефон чалуулардын купуялыгы бар. Мындан сырткары Кыргызстандын ар кандай эмелерден, кыштак болобу, район болобу, ар кайсы жерден чалса, бул бесплатный телефон. Бирок ошол нерсе көпчүлүгү билбей атат дегенге, менимче ар бир айыл өкмөттүн кире бериш жеринде, ар бир мектепте, ар бир бала бакчада, менимче бардык мамлекеттик мекемелерге бул нерсени жарыялап илип коюу жөнү бар экен. Анткени бул баягы катардагы жарандар турсун, маалыматтан алдыда жүргөн деле ошо адамдар бул маалыматты билбегени болуш керек ошондой. Негизи ошол нерсе маселе бар экен да.
ар бир жерге илип, ошону мындай пропаганда иштерин, балким рекламалык роликтерди Хорошо, көңүлгө чыгаруу алалы, деген бирок сыяктуу. биз ошондой эме иш аракеттер кылынып атат. Ошондой такталарда, анан кийин мындай бегущий строкаларда, силердин эмелерде, телевидение, радионолордо айтып эле атабыз. Рахмат, мына өзүңүздөрдүн баалуу убакытты бөлүп, атайын келип ошо талкууга катышып бергениңиздер үчүн. Албетте бул маселе учу кыйры жок, анан көп талкуулана турган дагы алдыда дагы бир катар сунуш пикирлер айтыла турган тема. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү программабызда ошол балдарга болгон зордук зомбулукту маселесин талкууга алдык. Бүгүнкү программабызга социалдык өнүктүрүү министрлигинин баланы жана үй бүлөнү коргоо башкармалыгынын бөлүм башчысы Гүлмира Ахматова жана жарандык активист, бул жаатта иштеп келген айым Наргиза Конушалиева катышып берди. Программаны мен Мирбек Айтикеев алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.